Айыл чарбасы үчүн мобилдик сервистерден баштап жасалма интеллектке чейинки чечимдерге чейин жаңы иштеп чыгууларды Астана Хаб эл аралык технопаркындагы командалар стартап гараж инкубациялык программасынын 3-чү агымынын алкагында тартуулашты. Мисалы, жаңыдан иштеп баштаган стартаперлер агросектор үчүн системаны көрсөтүштү. Ал фермерлерге талаага суу берүүнү түз эле телефондон көзөмөлдөөгө жардам берет. Бул үчүн датчиктер жабдууларды туташтырышат. Алар маалыматтарды реалдуу убакытта өткөрүп берет. Ал эми жасалма интеллект чыгымды талдап, ресурстарды кантип бирдей бөлүштүрүүнү жана жоготууларды азайтууга кеңеш берет. Ориентированы, конечно, в первую очередь на... Албетте, биринчи кезекте айыл чарба ишканаларына кымбат технологияларды дароо сатып ала албаган дыйкандарга багытталган. Биз муну мамлекеттик колдоо чараларынын алкагында ишке киргизип жатабыз. Мындай технологияларды киргизүүдө мамлекет 80% субсидия берет. Башында бул бекер болот. Негизинен бул түштүк аймактарга, Алматы облусуна, Таразга багытталган. Южный регион, Алматинская область, Тараз. Эскерте кетсек, өткөн жылы стартап гараж алкагында 2 агым өткөн. Ага 366 арыз келип түшүп, алардын ичинен 204-тү тандалып алынган. Жыйынтыгында 79 долбоор инкубацияны ийгиликтүү аяктап, сатуунун өсүшүн көрсөтүп, андан тышкары эл аралык рынокко чыгууга жетишти.